Кайгул милиция кызматын кайрадан түзүү боюнча пилоттук долбоор ишке аша баштайт. Анын негизги максаты жарандар ишенимди коргоочу жана өнөктөш катары көрө турган милициянын түзүмүнө ээ болуу жана кызматкерлердин арасында коррупциялык көнүмүштөрдөн арылуу. Азыркы учурда Бишкек шаары боюнча патрулдук милиция кызматы башкармалыгы долбоору пилоттук түрдө ишке ашып жатат. Бул жерге көчө мурда күнү кол коюлуп, токтомго кол коюлуп, бул жерден кызматкерлерди кабыл алуу боюнча сынак жарыяланды. Сынакка аскердик кызматтан өткөн Б категориясындагы айдоочулук күбөлүгү бар орто жана жогорку билимдүү жарандардын бардыгы катыша алат. Сынактан өткөн жаран Ички иштер министрлик академиясынан 3 айлык окуусунан өтөт. Ал эми кызматкерлер адегенде сынакка катышып, өтүп кетсе билим деңгээлин жогорулатса болот. Өтпөй калгандары кызматын тапшырууга туура келет. Эми бир нече убакыт керек болот, талап кылынат. Ушунун баары конкурстан өтүп, жаңы кызматкерлер кирип, алар жаңыча иштей баштайт. Алардын айлыгы да жаңыча болот. Ошондо жаңы кадрлар дагы кошулушу мүмкүн. Ошондо абал өзгөрөбү деген бир үмүт бар да ушундан. Анткени бул кызмат, айрыкча патрулдук милиция жаңылашы керек. Эмне үчүн башка өлкөлөрдө ошондой эле патрулдук милициялардын иши жакшы болуп келет экен, а бизде болбой атат. Келгиле ошондой сыяктуу иштеп көрөлүк деген чакырык болуп атат. Эми ушуну ишке ашырганга аракеттер жасалып атат да. Бирок мурда бул тармакта көп жыл иштеген айрым ардагерлер бул кадам ийгиликтүү болушунан күмөн санайт. Анткени жыл сайын чоң максаттар, ири каражат менен аты өзгөргөн органдардын заты өзгөрүүсүз калат. Бул өзү бир кызык нерсе болуп атпайбы? Мына эки службаны бириктирип коюп атат да. Эки кызматты бириктирип коюп атат да. Анан кийин азыр эми ошо эки кызматтын тиги бириктирилген акча каражаттарды же кийим кечек камсыз кылгандары боюнча дагы өтө башаламандык болот. Жыл сайын жана бюджетте каралыш керек болот. Бул дагы башаламандыкка алып келет. Майы кызматы, кайгул кызматы, патрулдук милиция, жол көзөмөлдөө кызматы деп ар 2 жылда аты өзгөргөн мекеменин ишинде жакшы жаңылык эмдигичи сезиле элек. Реформа деген улуу максат менен кадам ташталып, кайра эле аксаган система чоң үмүттөрдү актаган жок. Ал эми жаңы долбоордун кадамы канчалык натыйжалуу болот, аны убакыт көрсөтөт. Айтунук Султанова, Талас Аманбеков, 5 канал.